Натуральная щетина дейді. Жүністана. Бұл жай чочконуку, эми чочконуку болбоду дегенде да, бирок карабайсыңар, бул Кытайда чыгарылган да. Кытайда балга караганда чочко көп да. Лучше кытайский мындай щеткаларды колдонбой койгон жакшы. Чочконун жүнүнөн жасалган тиш щеткалар жөнүндө уктуңуз беле? Тасманы акырга чейин көрүңүз. Бул видеодо мен сиздерге дал ушул чочконун жүнүнөн жасалган щеткалар тууралуу маалымат берем. Чочкодон алынган щеткалардын бир канча түрлөрү бар. Кийим тазалаганга, бут кийим тазалаганга, курулуш тармагында краскалар үчүн өзүнчө, тиш тазалаганга, кондитер азыктары үчүн жана косметикалык каражаттар үчүн түрдүү щеткаларды кезиктирүүгө болот. Мындай щеткалардын эки түрү бар. Бири пластикалык, тагыраагы синтетикалык материалдардан жасалган щеткалар. Ал эми экинчиси натуралдык, жаныбарлардын жүнүнөн алынып жасалган щеткалар. Жаныбардын жүнүнөн алынган щетканын баасы бир канча кымбат, бирок алда канча сапаттуу болот. Ошол себептен көпчүлүк натуралдык щеткаларды колдонгонго аракет кылышат. Ислам шариятынын нормаларына ылайык чочкодон алынган щеткаларды күнүмдүк турмушта кадимки буюм катары мусулмандарга колдонгонго тыюу салынат. Жанагы биздин навайканалардагы нан бышырганда бетин майлаган щетканын жүнү чочконун терисинен жасалат экен. Жүнүнөн кечиресиң. Аны билбеген абалда эле барып магазинден сатып алат экенбиз дагы, келип таза деп эле нандын бетин майлап шыбайт экенбиз. Баягы нан ысык майды менен шыбаганда чочконун бүт нерсеси нанга сиңет. Нан эмне болот? Нажас арам болот. Ал эми пластикалык щетка менен жаныбардын жүнүнөн алынган щетканы кантип айырмалаганга болот? Мен сиздерге азыр жөнөкөй бир мисалды көрсөтүп берем. Бул щетканы барыңыздар билесиздер, курулуш тармагында краскалар үчүн көп колдонулат. Ошондой эле бизде нан жапканда навайканаларда ушул щетканы көп пайдаланышат. Нандын бетин май менен сүрткөнгө. Бул щетканы карасаңыздар, этикеткасында өзү жазылып турат. Натуральная щетина деп, то есть натуралдык щетка экендиги жазылып турат. Кээ бирки щеткаларда мындай этикеткасы жазылбайт. Эмнеден алынгандыгы белгисиз болгон учурда буларды күйгүзүп көрөбүз. Эгерде бул щетканы күйгүзгөндө кадимки эле жүн жыттанган болсо, анда бул щеткалар жаныбардын жүнүнөн алынган болот. Балким буйдун жүнүнөн, балким иттин жүнүнөн, балким чочконун жүнүнөн. Жүнүнөн жасалган щеткаларды мүмкүн болушунча колдонбой койгон туура болот. Ал эми пластикалык жыттанган болсо, анда аларды бемарал колдонуп беребиз. Жүн жыттанды. Мынакей достор, бул щетка бизде Бишкекте сатылып атат. Бирок күйгүзгөндө кадимкидей эле жүнүнүн жыты келип атат. Андыктан, урматтуу достор, стройкада болобу, нан азыктарыны бетин сүйкөгөндө болобу, кондитер азыктары үчүнбү, деги коюшу, кандай гана азыктарга болбосун, мындай щеткаларды мүмкүн болушунча колдонбогонго аракет кылыңыздар. Щетка сатылып атканда мына ушинтип күйгүзүп көрүңүздөр жана этикеткасына маани бериңиздер. Этикеткасында кайсыл эмненин негизинде жасалган щетка экендиги жазылат. Эгерде бул видео пайдалуу болгон болсо, лайк коюп, башкаларга бөлүшүп коюңуз. Дагы кайсыл продуктлар жөнүндө билгиңиз келет, комментарийге жазып коюңуз. Ассаламу алейкум.